Суромундай болот, кээ бир туугандар Жалал Абадта жашайт экен, бирок Ошко барганда сапарда кыйналат экен. Машаккат, кыйынчылык болуп атат, ушул жерде касыр кылып окусак болобу дейт. Мисалы үчүн мен аз эле жерге барганга деле кыйналам да. Бирок ал кыйналуу менен биздин касыр кылуу мойнубузга милдеттүү болбойт. Демек, сенин машаккаң, намазыңды касыр кылуу ошол 90 километрге байланыш керек. Ошондо гана сен эмне кыласың, намазыңды касыр кыласың. Андан аз сапар. Эгер кыйынчылык болсо болот дагы. Мисалы үчүн бирөө бар да, баласыныкына кетип атат. Баласы 12-чи микрорайондо жашайт, өзү Дурдойдо мисалы. 95-ке чыгып калган. О 12 микрорайонго жетиш ал үчүн проблема да. Эгерде машинеси жок, маршрутка менен же автобус менен жетет болсо ага деле кыйын да мисалы. Бул кыйынчылык бизге машакка жанагы аралык менен байланган. Кыйынчылык болуш керек, анан аралык. Аралык азыр мезгилде 120 километр. Мойнуна милдет болуп калат. Качан мойнуна милдеттүү болгондо ажылыкка барбай жүрө берсе, кийин кембагал болуп кетсе да барыш керек болот. Себеби бир мезгилде ажылык мойнуна парыз болгондо барбай калды. Кийин кембагал болуп кетсе да, ошон үчүн алал фаур деген маселе ошол да, дароо барсын деген ошол да. Эртең Кудай билет, өлүп каласыңбы, же акчаң жок болуп кетеби? Акчаң болду, дароо барыш керек. Дароо барыш керек де азыр Кыргызстандын шартында документиңди тапшырып акчаңды төлөп калыш керек деген сөз. Эгерде намаздын ичинде өзүңүз окуп атасызбы, жамаат менен окуп атасызбы, парыз аткарылбай калды, болду, намазыңыз бузулат. Башкадан окуш керек. Кайра башкадан окуш керек. Себеби парыз аткарылбаса, кантип Аллахтын астына мен намаз окудум дейсиз. Парыздар сөзсүз аткарылышы керек. Мисалы да, бирөө имамдын аркасында турат, сажда кылганда пешене менен мурун тийиш керек дедик, а? Тийгизбейли, тийбей экен, ары бери карады, имам менен окуду, имам салам бергенде чыгып кетти. Намазын аткарган жок. Парызды аткарган жок. Болду, кайтарып окуш керек. Же болбосо бирөө даараты жок келип турду, имам оюп алып турду. Шартты аткарган жок, ал дагы фарыз. Сырткы парыз. Тиги айтып аткан ички парыз. Ички парызды рукун деп коет, сырткы парызды шарт деп коет. Шартты аткарбай койду, даараты жок эле келип туруп алды. Имамдын аркасынан сен до конца эңкейип койсоң деле намазың намаз эмес. Ошондой эле ички парыз, сиз башыңызды саждада мурдуңуз менен башыңызды сажда жерге тийгизишиңиз керек. Тийгизбедиңизби, сиз намазыңыз дурус болбоду. Эртең барганда имам айтат, менин аркаман ээрчигендердин намазын мен өзүмө кабыл алам. Тиги даараты жок болсо, фарыздарын аткарбаса, анын намазы дурус болбой калат. Намазда бир адашуу боло турган болсо, ошол адашуунун себебинен акырында адашуу саждасын кылыш керек. Анын ар түрлүү бар. Важиптер калып кетсе, же болбосо парызды кечиктирсе. Мисалы үчүн 2-чи рекетке, 4 рекеттик намазда 2-чи рекетке отуруп туруп ат-тахияттан үчкө туруш керек эле, туруш парыз болчу. Бирок ат-тахияттан салаватты айтып ийсе, парызды кечиктиргендиги үчүн сажда сапка кылыш керек болот, а? Бу таксырыбыз айтып атат, 3-чү, 4-чү рекетте Фатихадан кийин зам сүрө окуп ийсе, демек Фатихадан кийин рукууга кетиш керек да. Фатихадан рукууга кетиш керек болчу, рукууну кечиктирип зам сүрө окуп ийсе, эмне себептен сажда сапка же болсо адашуу саждасы кылынбайт дейт. Сону суроо. Бизде фик экиге бөлүнөт. Ал-кыяс вал-истихсан. Кыяс деген нерсе эреже дегенбиз. Эреже янтабику аля аглабия. Көпчүлүгүн кабыл алат. Эреже деген нерсе көпчүлүккө туура келет. 100% эреже бир нерсеге туура келүүсү мүмкүн эмес. 5 кол бирдей эмес да. Демек, эреже ал-кыяс көпчүлүк амалдара кылат. Эми ошо көпчүлүк амалдардын арасында жанагы маселелер. Бирок мындан истисна деп коет, же болбосо андан өзүнчө бөлүнүп чыккан истихсан деген дагы маселе бар. Пайгамбарыбыздын хадиси менен, аят менен, сахабалардын амалы менен, зарылчылык менен, урф менен, дарурат менен, рафул хараж менен да истихсан болот. Башкача исключение болот. Ошол эмне себептен 3-чү, 4-чү рекетте Фатихадан кийин сүрө окуп саза сажда сапка кылынбайт десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээде ошону окуган экен. Сажда сапка кылган эмес экен. Эрежеден сырткары. Ошон үчүн сажда кылынбайт. Түшүндүрө алдымбы? Алла разы болсун. Суроо. Витр важипте 3-чү рекетте
Fatiha anan sure okup turup Allahu akbar dep turup anан kunut duaсын окуш керек да. Fatihаны анан сүрөнү окугандан кийин рукуга кетип калат экен да. Эми ушул абалды өзүнчө карап чыгабыз. Ушул намаз болсун же башка намаздарда болсун, парыз, важип, сүннөт деген амалдарды толук билип алышыбыз керек. Farz жок боло турган болсо намаз бузат, важип жок аткарылбай калса ал сажда сафкы кылынат, сүннөттөр калып кетсе кечирим болуп кете берет да. Эми сиздин абалыңызда витир важип окуп атканда Фатиха 3-чү ракатта Фатиханы окуду, анан сүрө окуду, анан кулак кагып туруп эмне кылыш керек эле? Кунут окуш керек. Бул рукуга кетип калды. Рукуга барганды эстеп калды. Кайра туруш керекпи же улантыш керекпи? Себеби кайра сиз турсаңыз, ал сиз кунутуңуз, колгабы көтөрүүңүз бул сүннөт. Кунут окуңуз важип. Демек парыз рукуга барып калганда рукуну таштап кайра важипке кайтпайсыз. Болду, шойдон кете бересиз дагы, рукуну кыласыз. Сами Аллаху лиман хамида, Раббана лакал хамд, Аллаху акбар сажда кыласыз, акырында эмне кылып коесуз? Адашуу саждасын кылып коесуз. Себеби витир важипта кунут окуу важип. Демек калып кетсе эмне кылып коесуз? Сажда. Адашуу саждасын кылып коесуз. Аларыз. Ачык айта турган бар, анан кийин үнүн чыгарбай тургандар бар, ажымай деп коет. Мисалы үчүн асыр намазы, пешин намаздары бизде үн чыгарылбай окулат. Калган намаздар үн чыгарып окулат. Эгер имам менен боло турган болсо, вужубан милдеттүү түрдө үнүн чыгарып окуш керек болот. Ал эми жеке адам үнүн чыгарбай тургандарды үнүн чыгарбай окуйт. Ал эми үнүн чыгара тургандарды ыктыярдуу түрдө кааласа жеке окуп аткан үнүн чыгарып окуйт, бул жакшы. Кааласа ичинен окуйт. Жакшы, мисалы шамда окуп атасың, үнүн чыгарбай деле жеке адам окуй берсе болот. Бирок жакшысы кооматта айтып, кадимкидей жамаатта окуп атканда окуса болот. Себеби аркасынан мүмкүн жиндер же болбосо периштелер уюп калуусу мүмкүн. Эми бир адам жеке адам окуп атат, шамда окуп атканда жанына келип балаңызбы же аялыңызбы уюп калды, мисалы дейм да. Үйдө же иниңизби уюп калганда, уюганыңызды билген үчүн ал сөзсүз түрдө эмне Аллаху акбар деп ага кичине белги бериш керек. Такбир кылып атканда. Сен сезиш керек, же жаныңа туруш керек, билинишиң керек, сен билдиришиң керек. Имамга уюп атканың Аллаху акбар деп жанына келип тура калсаң, имам ошону дароо өзү сезип, дароо жерден баштап, ошол жеткен жерден баштап үнүн чыгарып окуп башташ керек. Эгерде мисалы үчүн Фатиха менен сүрө бүтүп калды, рукуга кетип атканда анан Аллаху акбар деп баягы бир рукундан экинчи рукунга кайта турган сүннөт болгон зикирлерди айтып баштайт. Демек, мен сенин имамдыгыңды, сенин намазыңды мен кабыл алдым деген нерсе болуш керек да. Анан эгерде бир адам нафил намаз окуп атат. Нафил намаз окуп атса, аркасынан келип туруп бирөө Аллаху акбар деп парызга уюп алды. Биздин Ханафи мазхабта жарабай калат. Себеби нафил алсыз парызды көтөрө албайт ал. Эми аны каяктан билет? Аллаху акбар деп жанга тургандан кийин имам үнүн чыгарбайса, кийин ишти кыла берсе, тиги салам берип чыгып кеткен. Бул нафил окуп аткан экен депчи. Ошого эми билип алыш керек кичине. Анан болбой эле минте берсе, кийин эмне болуп калат? Анын нафил окуп, кайра парызын кайра окуш керек болот. Ал эми Шафи мазхаб жана башка мазхабтарда нафилге парызды уюса болот дейт. Эми биздин өзүбүздүн далилдерибиз бар, алардын өзлөрүнүн далили, бирок биздин далилибиз күчтүү. Мисалы үчүн кээ бир табииндер бар да, табииндер. Пайгамбарыбыз бар мезгилде жашашкан, бирок пайгамбарыбызды көрбөй калып, пайгамбарыбыздын шарапаты сахаба деген шарапатка жетпей калган. Пайгамбарыбыз Мадинада, Кыргызстанда бирөө жашаган пайгамбарыбыз заманында. Бирок пайгамбарыбызды көрбөгөн үчүн сахаба болбой калды да, кийин барып пайгамбарыбыздын сахабаларын көрсө, табиин болуп калат да. Эмесе сахаба болуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул Алкамат ибн Кайс радиаллаху анху Ибрахим Нахайга окшогондор. Пайгамбарыбыздын мезгилинде жашаган, бирок пайгамбарыбызды көргөнгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Кийин Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху Куфага барганда жана башка 1500 сахаба баргандан кийин Алкамалар эмне болду? Сахаба болбой калды, табиин болуп калды. Ошолорду мухадрам дейт. Эки заманда жашаган. Ошого кээде имам Алкамат ибн Кайс радиаллаху анхудан айтышканда, Алкама бир табиин айтканда, сиз эмне себептен барып Алкамат ибн Кайстан илим алып атасыз? Тиякта сахабалар турат го Куфада десе, айтканда бул мухадрам сахаба болбосо дагы
tabiinlerden ilim aldı, keyinki sahabalar gelip Alkamadan ilim alat ele деген. Ошолорду мухаддирам дейт. Бизде каза окуунун убакыттарын айтайлычы, ошон адамдарда кичине түшүнүксүз абал болуп атат да, каза намаздарды окуп аткан мезгилде көп адамдар биле бербеген бир маселе бар. Аллах Таала тарабынан милдеттүү болгон намазды каза кылып аткан мезгилде макрух убакыттарда каза окуса боло берет. Мисалы үчүн Аллах Таала бизге парыз кылган 5 маал намазды каза кылып койсоңуз, анда багымдаттын фарзын окугандан кийин күн чыкканга чейин макрух убакыт. Ал мезгилде нафил башка намаз окуганга болбойт. Бирок казаны окусаңыз болот. Күн чыгып атканда окуп аткан бул арам болот. Ал эми асырдан кийин нафил намаз окуш күн батканга чейин макрух болот, бирок казаларды окусаңыз болот. Түшүнүктүүбү? Ал эми өзүнө өзү милдеттүү болуп калган намазды каза кылып атканда кандай мезгилде өзүнө өзү милдеттүү кылса, ошондой мезгилде окуу милдеттүү болот. Мисалы, бир адам шамдан кийин бир 2 рекет нафил окуйун деп жазбасы көтөрүлүп, 2 рекет намаз окуп баштап атканда аялы тамак болуп калды десе, намазды шарт таштап, неге? Тамакка кетип калса. Bizde Hanefi mazhabta nafil namaz girgenge çeyin sen ihtiyardısın. Okusan dağı, okusan okuysun, okusan. Bırak Allahu Ekber dep nafilge girgenden sana millet olup kaldı. Akırına çıkacak. Akırına çıkaruğa. Emi oşo özüng millettүү kılıp alıp turup buzup salsan kazasını okuysun. Emi oşo özüng millettүү kılıp kaza olup kalgan namaz sebebi kamil vaqtda dedi. Vaqt hiç qanday makruh bolbogon vaqtda, şamdan keyinki vaqt son vaqtda, to'liq vaqt. Oşol vaqtda sen özüng millettүү kılıp aldın bu, emi oşondoy mezgilde kazaсын karmaysın. Şu ökönün ayırmasını bilip alış kerek, Allah razı olsun. Gebirki kitaplarda makruh vaqtlarda kaza okusa bolboyt dese düşünüp albaş kerek. Al makruh vaqtda kaza okusa bolboyt degen nerse nafil okup turup özüne millettүү kılıp alıp turup anan ошонун казасын кылып атканда анда толук вакытта кылыш керек. Ал эми Аллах Таала парыз кылган намаздар каза болуп кала турган болсо, ал эмне кылыш керек? Жанагы макрух вакыттарда казаны окуса боло берет. Болду? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллах Таала ушул берген илимдерибиз пайдалуу илимдерден кылгын. Аллахым ушул жакынкы күндөрдө ажылыкка чыгам деп аткан мусулман бир туугандарыбыз Аллахым ак жол берген, эсен аман ажылыгын аткарып, эсен аман келиш насип эткин. Колубуздан келишинче ушул ажылык бүткөнгө чейин, ушу колубуздан келишинче ажылыктын амалдарын ушу китептен сабактарды айтып киргизип турабыз. Аллах Таала ошолорго пайдалуу кылган болсун. Аллах Таала ошолордун ажылыгын кылып эсен аман кайра энеден жаңы төрөлгөндөй болуп, хаджыл мабрур болуп кечти Аллахым насип эткин. Бул жердеги мусулман бир туугандарыбыздын жақсы ниеттерін Аллахым қабыл қылып, жаман ниеттерін Аллахым өзің асырағын бер рахматик.